Arabağızlar Kırgız tarixine qaydiger qarabağan atolдар. Tarixi bolboy er bolboy demekçi. Barınızlar bizden zerteli 2021 yılı tarixta Talas Aksa kursu menen belgili. Tarixi okuyanın 1270 yıllığı. Şonduktan bu salgaşunun Talas Kırgız elindeki ordun, oşonda öyle bütün tüzümde bulaymakta jasalып жаткан иттер. Sonra emneler jasooga bolot деген суроолордун алкагында бул видео контент камералаштырып жатабыз. Barыңыздарга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазылык билдиребиз. Ошондой эле алгачкы панелисттерге тоскоол болбоо үчүн баарыңыздардын микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздарды суранабыз. Жана суроо жооп бөлүмүнө калуу үчүн панелисттерден 5 мүнөт алып Анденесе алгачкы сөздү Кыргыз Түркмөнстан университетинин профессору Кубатбек Шакиевичке узатмакчыбыз. Кубатбек Шакиевич бизге Талас областындагы архитектуралык эстеликтер тууралуу айтып бермекчи. Кубат агай. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн şu Talas областындагы археологиялык эстеликтер боюнча маалымат берем. Азыр өзүм балдар менен Көткөрдө археологиялык экспедицияда жүрөм. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүк ачылып отурат. Дагы некей ийгиликтерибиз бар. Анда şu Talas жергесиндеги археологиялык эстеликтер боюнча төмөндөгүдөй маалыматтарды сунуш кылам. Азыркы мезгилдеги биздин Кыргызстан тарыхына кирелек жаңы маалыматтар боюнча Талас жергесинде байыркы таш доорунан берки археологиялык эстеликтер ачылып, азыр байыркы ортоңку таш доорунан баштап кеч ортогулумга чейинки эстеликтер боюнча жакшы маалыматтарыбыз бар. Мына бул сиздер сүрөттө көрүп турган таш куралдар кече жакында Күмүштак суусунун боюнан табылган. Андан кийинки жаңы ачылыштардын катарына ошол Манас Ордого жакын жердеги Коло дооруна таандык байыркы көрүстөндөрдү айтсак болот. Бул эстеликтер алгач 1960-жылдагы Талас археологиялык экспедициясынын тарабынан изилденген. Азыркы мезгилде ушул Коло дооруна таандык көрүстөндөр жана аска бетине тартылган сүрөттөр көп ачылып белгилүү болуп калды. Андан кийинки Талас жергесиндеги эң көп кездешкен эстеликтер бул Сарттардын, Усундардын мезгилиндеги кургандар болуп саналат. Муну Талас суусунун бассейниндеги тоо этектеринен абдан көп санда кездештиребиз. Мына ушул эстеликтердин өзү дагы келечекте туристтик объект катары кызмат кыларына биз ишенебиз. Жаңы маалыматтар боюнча дагы алып карасак, азыр сиздерге өзүңүздөргө белгилүү Талас жергесиндеги Хуннулардын дооруна таандык эстеликтер 1898-жылдан изилденип келе жатат. Мына ошол эстеликтердин байыркы мезгилдеги кайсыл калпка таандык экендиги тууралуу маалымат абдан көп окумуштуулардын көңүлүн буруп келген. Менин атайын көңүл бурайын деген себебим мына ошол Кыргызстан тарыхындагы кең кол маданияты деген эстелик байыркы мезгилде Усундарга тиешелүүбү, Жөбечтерге тиешелүүбү деген маселе көп айтылып келген. Кийинки жылдары Өзбекстандагы Арлат пластинасы табылгандан кийин, биздин Кетментөбөдөгү эстеликтер ачылгандан кийин, ошол аскер изилдеген окумуштуулар мына бул кол маданияты, башкача айтканда Талас жергесиндеги чыгыштан чыккан улуу көч доорундагы эстеликтер жана Ысман Кожомбердиев казган
Токтогул өрөөнүндөгү, Кетментөбө өрөөнүндөгү эстеликтердин кам күүлөргө абдан жакын экендиги такталып отурат. Бул археологдордун соңку Худяков жана Ленинграддык окумуштуулардын пикири боюнча биздин талас жергесинде табылган аскерлердин куралдары канкойлорго таандык экендиги айтылып бекип бара жатат. Ошондуктан келечекте биздин тарыхка дагы Камгүй маданиятынын издери, Камгүй маданиятынын тарыхы боюнча маалыматтар биздин тарыхка кириш керек деп ойлойбуз. Мына ушул маданияттын биздин калкка тийгизген чоң таасири бар. Ошол кең кол маданият таандык эстеликтерден биринчи жолу 1939 жылы Бернштам узундугу 1 метрге чейин жеткен кадимки бала бөлүнө турган бешикти тапкан. Мына ушул бешик азыр Эрмитажда сакталып турат. Мына ушул сыяктуу көп маалыматтарды дагы биз айтышыбыз мүмкүн. Кыскасы сиздердин көңүлдү бурайын дегеним мына ушул канкөйлөрдүн тарыхындагы биздин тарыхка кошуп окутуу археологиялык негиз бар деп айткым келет. Андан кийинки Кыргызстан тарыхындагы орчундуу маселелердин бири жибек жолу маселеси. Кыргызстандын ички жана сырткы соода жолдору тууралуу маселе. Биз дайыма жибек жолу деп Кыргызстан боюнча бир эки гана жолду алып кетебиз. Ал эми бул сиздер көрүп турган картадагы кызыл издер археологиялык эстеликтер жана кербен сарайлар аркылуу ачылган жолдорду биз белгилегенбиз. Эгер талас жергесине келсек, ушул талас өрөөнүнөн Казакстандын түштүгүн карай чыгып кетүүгө, Чаткал аркылуу Фергенага өтүү, таластын жанагы ашуулар аркылуу Кетментөбө өрөөнүнө өтүп, андан дагы Фергенага өтүү жолдору ачык, айкын, жакшы билинип турат. Ошондуктан бул талас жергесиндеги археологиялык эстеликтер аркылуу анын төгөрөктүн төрт бурчу менен болгон байланышын биз изилдей алабыз. Эми талас жергесин дүйнөгө тааныткан эстеликтердин бири өзүңүздөргө белгилүү 1895 жылдан бери белгилүү болуп келе жаткан таластагы руникалык жазуулар. Мына ушул жазууларды жакшы элге таанытуу үчүн, талас жергесинде таанытуу үчүн мына бул жерде катышып турган Асан музейдин директору Манас Ордодогу Асан досубуз менен биргеликте азыр Манас Ордодо өзүнчө таластагы жазуулар боюнча кабинет бөлүм ачкан элек. Көңүл нерсе ошол кийинки жылдары 15 жылдай болуп калды. Мына ошол 1895 жылы жазуулар табылган Айрытам ой деген жерге барып биз бир аз жердин үстүндө материалдарды чогултканга аракет кылдык. Мына ушул материалдар аркылуу биз таластагы жазуулардын көчмөндөрдүн чөйрөсүндө эмес, бийик тоолуу аймактарда эмес, тоодон бир 8 километр алыс жердеги түздүктөгү жерде табылгандыгы бизди абдан таң калтырды. Ошон үчүн кыргыз жана түрк тилдүү калктардын маданияты көчмөн маданияты деп, көчмөндөрдүн жазуусу деп айтканга негиз жок деп ойлойбуз. Мына ушул биздин байыркы маданиятты тааныткан эстеликтердин бири 1932 жылы таластагы ачык таш жергесинен табылган жыгачтагы жазуу болуп саналат. Ушул жазуулар аркылуу талас жергеси дүйнөгө таанымал. Мына ушул сыяктуу маалыматтарды ошол жердин тарыхын окутууда, ал жердин мурастарын дүйнөгө таанытууда, туристтерге таанытууда биз айтып кеткен эстеликтердин мааниси чоң деп ойлойбуз. Мурдадан бери белгилүү болуп келе жаткан таластагы
Асқа бетіне тартылған сүрөттөр дагы абдан 10 эседеп көбөйдү. Орто кылымдагы Талас жергесиндеги байыркы түрк тилдүү калктардын уруулук тамгалары боюнча кызыктуу маалыматтар алынып, азыр эл аралык журналдарда жарык көрдү. Эми орчундуу бүгүнкү кездешүүнүн орчундуу маселелеринин бири мына ушул Талас өрөөнүндөгү Талас суусунун бассейниндеги байыркы шаарлар жөнүндө. Мына ушул Талас жергесинде 10-12ге жакын шаар бар деп өз учурунда Барталт айтып кеткен. Мына ошолордун эң көрүнүктүүлөрүнүн бири Атлах шаары тууралуудагы жазма булактарда айтылып, эскерилип кеткендигин сиздер билесиздер. Биз ошол Талас жергесиндеги археологиялык эстеликтерди каттап изилдөө максатында мына ушул жоондогу шаар урандысына барган элек. Мына ушул шаарга жакын жерде 1987 жылы ушуга жакын жерде бир дубалды шаардын 4 чарчы дубалына жакын жерде жана Атлах деген жазуусу бар таш табылгандыгы тууралуу Кляшторный өзүнүн макаласында жакшы эскертип айтат. Азыркы мезгилде биз ошол шаардын оордун табыш биз үчүн абдан оор болот. Себеби 90-жылдарда ошол чеп трактор менен түздөтүлүп салынган экен. Анан азыркы мезгилде дагы келечекте дагы ошол табылган жери боюнча талаш тартыштар боло берет. Бирок биздин ошол жердеги археологиялык изилдөөлөр боюнча алып караганда бул Атлах деген бир кичинекей гана бир шаар катары да кабыл алабыз. Бирок Кеңеш айылынын жанындагы, Жоонтөбө айылынын жанындагы, Майская айылынын жанындагы чептер дагы мына ошол Атлах аймагына киргендигин биз билебиз. Ошон үчүн келечекте ошол Атлах шаарынын тегерегинде музей курула турган болсо, жанагыдай туристтерди кабыл ала турган жерлер болсо, бир жерди ылайыктап, бирок жалпы ушул Таластын ушул Манас районундагы, Кара-Буруу районундагы көрүнүктүү эстеликтерди дагы өзүнчө бир шаарлардын символдасы катары карап, ошолорду таанытууну биз алдыга коюшубуз керек деп ойлойм. Эми Таластын өзүнүн батыш тарабында абдан көп кызыктуу эстеликтер бар. Мына ушул Таластан чыккан жигиттердин ушул Таластагы 751-жылдагы согуш өткөн жердин айланасында ошондой музей куруу, аны элге таанытуу боюнча идеясын биз абдан колдойбуз, колдон келишинче биз жардам беребиз деген ойдобуз. Эми бир орчундуу маселелердин бири бар. Бизде дайыма ушу юбилейлик даталарга карата иш кылып калдык. Мисалы, Манас 1000 учурунда көп той тамашалар өттү, бирок археологиялык изилдөөлөр жүргөн жок. Ош 3000 деп айттык. Бир аз Ош 3000 юбилейин өткөрүүнүн алдында бир аз казуулар жүргүзүлдү да юбилей өткөндөн кийин бардык токтотулду. 2200 жылдык дегенде дагы эч бир археологиялык эстеликтер тууралуу маселе көрүнгөн жок. Мен негизги айтайын деген оюм, мына ушундай атайын чогулуп жаткандан кийин түбөлүктүү бир маселе бар. Бул ошол аймактагы археологиялык эстеликтерди сактоо, топтоо болуп саналат. Себеби биз кайсы гана жерге барбай эле бузулуп жаткан эстеликтерди көрөбүз. Убакыт мына ошол бузулуп аткан эстеликтердин сүрөттөрүн бир аз көргөзүлүп жатат. Жакын жерде аралдагы музейлер бар экен. Кыскасы, мына ушул сыяктуу бузулуп жаткан эстеликтерди азыркы мезгилде
Kadimkidей трактор менен сүзүлүп жаткан эстеликтерди токтотуп, мындай мүрзөгө айланып бара жаткан эстеликтердин бузулушун токтотсок, ошол жалпы Атлах аймагындагы элге таанытуу үчүн жакшы түбөлүктүү иш аткарылат эле го деп ойлойм. Ага жакын жерде Берки Кара Бура районунда көрүнүктүү Садыр Корго Шээлжи шаарынын орду жатат. Ошол эстеликтерди мындай сактай турган азыр Талас жергесинде кызыктуу байыркы мезгилге кызыккан узмандар бар, мураскерлер бар. Ал боюнча Манас Ордо абдан жакшы иш алып барышат. Эми сөзүмдүн акырында айтайын дегеним, мына ушул сунуштар менен токтойм дедим. Себеби Талас жергесинде жанагы согуш өткөн жерден башка дагы Көбөйдөгү Актөбө бар, Кара Бурада Шээлжинин орду бар, Манас районундагы Арал аймагынын айланасында көп чеп шаар калдыктары бар. Анан бүгүнкү кеп кыла турган Жоонтөбө, Кеңеш, Майская, Көктөбө айылдарынын аймагын бардыгын бириктирип, келечекте туристтик борборлорго айлантууга мүмкүн. Ошого биз өзүбүздүн археолог катары салым кошконго биз даярбыз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Çok rahmat ağa. Kısaca keyifler çok bilirim. Эми Türk ellerin Talas soğuşundagı pozisiyası boyunca malumat verildi. El aralıq Kırgız Tarık Koğumunun prezidenti Kışlık Çöretegen ağayga teşekkür. Rahmat. Hormattуу uyuşturucularga biz бүгүнкү өтө мазмундуу жыйынды алдын ала долбоор кылып ушундай өткөрүп жаткан үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бир жыл бар бул окуяга чейин дагы атайын аракетке чейин ошого чейин алдын ала ичине камылганы ойлонуштурганга бул вебинар абдан жакшы өтө олуттуу болду деп эсептейм. Эми эң башкы нерсе биз бул доорду, бул согушту ал кездеги булактарды изилдегенде албетте орусиялык көп адистерди, алардын арасында мына академик Бартольдту, биздин Кыргызстанга чоң салым кошкон Аристовду, Емиштамды жакшы эле айтып келебиз. Бирок алардын арасында урматтуу кесиптештер, Ыраматылык Садыбакас Өмүрзаков, Өмүркул Караев сыяктуу биздин устаттарды дагы эскере кетиш керек. Алар ошол доордун мусулман жана башка чыгыш тилдериндеги булактарындагы ошол окуяга байланыштуу жана башка маалыматтарды өмүр бою изилдеп жарыялап беришкен да. Асыресе араб тилдерин биринчи жолу үйрөнүп булактарын изилдеген Өмүркул Караев бул маселеге кайрылып өзүнүн чыгармаларында көрсөтө кеткен. Бизде тарых эмгегинде дагы дайыма Атлах салгачысы өзгөчө белгиленет. Андагы мусулмандык негизги булактардын бири албетте Ибн Аласир. Ал бул хижранын 133 жылы бул Зулхижжа айында бул окуя болуп өткөн деп таасын жазып кеткен. Ушунун өзү бизге белки кытайлык башка булактарга да изилдегенге, ошондой эле жалпы түрк миграцияларын, түрк элдеринин көчүн, Карлук мамлекетинин калыптанышынын алдындагы жагдайды изилдегенге абдан жакшы жардам берет. Бул Зулхижжа айы 133 хижра жылы 751 жылдын июндун акыры, июлдун башы ошо кирген мөөнөт болуп калат да. Ошондо демек бир жылдан кийин биз ошо анык жанагы 250 жылдык 270 жылдык маракесин белгилеп атпайбызбы. 1200 бул маселеде биз Ибн Ласирдин Камил тарихи ошо ийисине жеткирилген бул тарих деген эмгегин өзгөчө белгилей кетсек болот. Ушул эмгекте улам биз оболу акыбал ошол жалпы Борбордук Азияда өтө чукул өзгөрүп турганын көрөбүз.
Bir кезде bu Batış Türk kaganatına keyin Türgüç kaganatına baş ийip турган Zarafşandагы жана башка согдулар, алар эки ортодо ойной баштагандагы алар Ташкентке каршы Кытайлыктарды чакыргандыгы жөнүндө ошол сигнал әсер көрсөтөт. Ташкенттеги Türk бегине каршы. Демек Кытайлыктар жөндөн жөн эле басып келбей, биз ошонусун да байкашыбыз керек. Ал ошо дипломатиялык алакалар аркылуу ал дагы ушундай согдуларды пайдаланып ушундай жортуулук жасаган. Анан дагы бир жагы бул жердин өзү жөнүндө жогоруда археолог досубуз, кесиптешибиз Кубатбек Табалдиев да анын алдында Моймол Жусупова да белгилеп кетишти. Тек гана айтарыбыз бул Атлах жери ал бир эле шаар менен да каралбашы керек да, ал салгылашуу кеңири аймак да. Ошо кеңири аймактын негизги бөлүгү азыр Кыргызстан аймагына кирген менен кайсы бир бөлүгү Казакстан жагында да калгандыгын айтыш керек. Казактын айрым калемгерлери жазып атат, мына биз баягы Казакстан менен Кыргызстан мисалы үчүн Каркыраны караган учурда Каркыранын биягы Казак өттү, биягы Кыргыз өттү деп атпадыкпы. Ошо сыяктуу эле мурда кээ бир жерлери Казакстандын, Совет Казакстандын аймагында болсо, ошо Атлахка кирүүчү аймактын кээ бир жери жанагындай тиги картаны тактоо учурунда Кыргызстан жагына өткөн. Ошондо бир казак кесиптеш айтат, Казакстан жагында болгон учурунда биз муну сакташ үчүн атайын карта түзүп караганбыз, ал эми Кыргызстанга өткөндөн кийин эмне болуп калды аны билбей калдык деп. Бул жагынан мына археолог Кубатбек Табалиевдин айтканы биз үчүн чын эле уяла турган нерсе. Кыргызстанга өткөн ошол жерлерде эгин тегин үчөн деп туруп далай урандыларды талкалап салган экенбиз. Мына ушунун өзү өтө өкүнүчтүү да, аны мойнубузга алышыбыз керек. Муну тез арада жалпы коомчулуктун пикирин Садык Шернияз сыяктуу билдүү депутаттардын пикирин дагышууга буруп, болочокко сактоо иштерин да жүргүзүш керек да. Бул шаардагы шаардын тегерегиндеги салгылашуунун мааниси жөнүндө айтканда, биз бир тараптуу дагы кээ бир пикирлерди угуп жүрөбүз. Ушундан кийин ислам толук жеңген, бутпарастар такыр жоголгон дегендегидей пикирлерди да угуп жүрөбүз. Бирок биз реалдуу фактыларды карап көрсөк, ушул салгылашуудан кийин албетте ошол аймак Жети суу аймагы, Талас, алар исламга дагы Кытайдын бутпарастарына да баш ийбеген түрктөрдүн эгемен аймагы болуп кала берген. Түргөч кийин карлык жабгылыгынын аймагы болуп кала беришкен да, ушуну айтыш керек. Бул мамлекеттер исламдык мамлекеттер болгон эмес. Албетте жана Ибн Харадбек, Ибн Ал-Факих жана башка көптөгөн араб саякатчыларынын маалыматтары боюнча биз билебиз, Таразда, андан кийин Чүйдүн өрөөнүндө, ошол эле Таластын ички өрөөнүндө абдан көп чакан шаарлар болгон. Алардын айрымдары жөнүндө археолог Кубатбек Табалдиев айтып кетти. Бирок ал шаарларда мечиттер болгон менен негизги калкы мусулмандык калк эмес болчу. Мына ушуну дагы айтыш керек. Демек, мусулмандар ушундан кийин жеңген деген нерсе ал биздин Кыргызстандын жана түштүк чыгыш Казакстандын реалийлеринде туура келбейт. Бирок ошол салгылашуудан кийин Кытайдын аскерлери жеңилип качкандан кийин Кытайдын өзүндө дагы Анлушандын көтөрүлүшү деген жана башка окуялар болуп кетип, Таң сулалеси өтө начарлап, түрктөр дагы алардын согушуна аралашып, анын ичинде уйгурлар дагы аралашып, Таң сулалеси начарлап турган учурдан кийин алар ушунчалык Ташкентке чейин келип бергендегидей башка кубатка ээ болгон эмес. Мунун тарыхый жагы бар. Дал ошол салгылашуу учурунда колго түшкөн көптөгөн кол өнөрчү Кытайларды Самаркандга алып келип, ал жерде атайы баягы
kagaz жасаган өндүрүштө мусулман дүйнөсүндө биринчи жолу Самарканда жолго коюшкандыгы жөнүндө маалыматтарды биз согуш олжо катары гана эмес, ушу согуш учурунда, согуштан кийин дагы цивилизациялар аралык көпүрө болгон деп да айта кетишибиз керек. Ушул окуяга тушташ эле бир жормолдорго караганда Ли Бай деп коет, Ли Бо деп коет, Кытайдын даңазалуу акындарынын бири Суяб шаарында туруп өскөндүгү жөнүндө дагы маалыматтар бар. Бирок Суяб эмес, ал чыгыш Кытайда өскөндүгү тастыкталышы деле мүмкүн. Эң башкысы этностор аралык, маданий, цивилизациялар аралык карым-катнашта ушул Талас Атлас салгылашчысынан кийин дагы улуу жибек жолунда эгемен түргөч жана карлык жабгылыктары, каганаттары өздөрүнүн саясатын жүргүзө беришкен. Мына ушуну айтыш керек. Исламда толугу менен бул Кыргызстандын аймагы тынч жол менен Карахандар дөлөтүнүн учурунда 10-кылымда 960-жылы расмий түрдө дин деп жарыялап, ага чейин бейрасмий түрдө бул динге киргендиги жөнүндө биз профессор Өмүркул Караевдин доктордук диссертациясынан, ошондой эле бир катар түркиялык окумуштуулардын эмгектеринен дагы жакшы билебиз. Демек, талас салгылашуусунун наркесин жүргүзүп аткан учурда келерки жылы ой бул исламдын утушу болгон экен дегенде эмес. Таласта арабтар дагы, кытайлар дагы салгылашып турган учурда эң негизги жеңүүчүлөр бул жергиликтүү түрк элдери болгон дегенди баса белгилешибиз керек да. Мына мен ушул идеяны дагы бир жолу айттым келген, бул тарыхый фактыларга негизделип айтылган. Мен көп айтпайын, суроолор болсо кийин жооп бергенге макулмун. Ибн ал-Асирдин жанагы арабча маалыматын өзүнүн оригиналында окуганмын. Аны өзүмдүн диссертацияма пайдаланган. Рахмат. Рахмат агай. Тынчтыкбек агай маанилүү маалыматтарды бердиңиз. Сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Ал эми кийинки сөздү Айтматов таануу жана Манас таануу академиясынын проректору Ташманбек Кененсариев агайга бермекчибиз. Кененсариев агай бизге талас согушунун мааниси тууралуу айтып бермекчи. Рахмат, Майрам, баарыңыздарды салам беремин. Бишкектен. Менин темам талас салгылашуусу, анын тарыхый жана саясий мааниси жөнүндө айтпакмын. Мына ушул менин темама байланышкан идеяларды урматтуу Тынчтыкбек биз айтып кетти. Меники кичине башкачараак чыгышы мүмкүн, ошого көңүл бөлүп тургуздар. Өзү Кыргызстан Евразия континентиндеги бир өзү кичинекей жер болгону менен бир чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү байланыштырган. Ошо кээ бир чоң маселелерди ушу Кыргызстанда чече тургандай алып келген бир регионда. Ошо Кыргызстандын ичинде дагы бир аябай бир кызык регион бар, бул Талас өрөөнү. Өзү кичинекей болгонуна карабастан Талас өрөөнүндө чын эле мына азыркы кийинки эле 2,5 миң жылдык тарыхты карасак, чоң геосаясаттык маселе ушул именно Талас өрөөнү чечилген экен да. Мына мисалы үчүн биринчиси биздин эрага чейинки 36-жылы талас салгылашчысы деген бар. Муну күнүлөп айтат. Анда Чичи деген ошол гундардын акыркы бир парчаларынын бири Таласка келип, Талас шаарын куруп дейт, кангуйлар менен биргелешип. Анан бул жерде ошол кыргыз эли менен кошо биргеликте бир кичинекей мамлекет түзүп дейт. Анан 36-жылы Чентан деген генералды ал мезгилде Кытай күчтүү болчу. Бул Синчхуандын кезинен кичине кийинчерээк мезгилдер болчу. Мына ошондо келип бул жерди ошо Чичини талкалап, анан Орто Азияга биринчи жолу Кытай саясий үстөмдүк жасаган аракеттенип келген окуялардын бири болгон. Эми ошол как раз Манаста дагы айтылат бул жерде. Манастагы жанагы Алоокенин чапканы, кыргыздын бөлүнгөнү, Ороздун ор жакка чачылганы как раз ошол
Çiçinin Talas sahanın tarqalangandığı jönündөгү maalumatка içine ündöştü. Ekинчи çoğun okuya bu hazırkı biz aytıvatkan Talas savaşıdı 751 yıl. Tup primерно bir 800 yıldan keyin bolup atat. Ana 3. dagı çoğun okuya bolgan bu жерде 1269 yılı. Именно Talas'ta kadimki Çingizhan'ın imperiyasının jana bizim jana Beloveske Puşada bizim esiri ıdırap ketmedi. Ta oşonda okuya bolgan. Bunu Talas kurultayı dep koyat. Kazak tuğandары бұл тураны бұл жоқ біздің Қазақстанда болған деп Қазақстанда өткізіп талашты. Бирок чындыгында Талас өрөөнүндө болгон. Мына ушуну дагы айтыш керек. Демек, Таластын өзүндө эле Кыргызстандын тарыхый чоң бир келги өнүгүүсүн белгилеп койгон окуялар болуп турду. Мына ошонун бир абдан мындай зор окуялардын бири бул 751-жылкы Талас салгылашуу. Кээде аны Атлас салгылашуу деп айтышат. Анткени Атлас деген шаардын жанында болгон дешет. Мен эми мындай тарыхый майда көңүл бурбайын, анткени убакыт аз. Бул мезгилде кырдаал кандай эле бүткүл Евразия континентинде. Ал мезгилде Кытай империясы күчтүү болчу. Бул Тан династиясы. Тан династиясында Кытайлар адылга чыгачат. Biz o Tan dinastiyası gezdiğinde ortadan bağını erip durumda olacak. Haça anda emez. Yok, Kıtay'ın aydın bir atiyatları konsulsoluğu da Suyak'ta, Oşollu Atlak'ta, Oşollu Taşkent'te bolsa gerek. Ançamıca Toğla. Yok, sayısı jaktan var başı gelmez. Ekinci dağı çoğun bir kırdağı. Buna Oşol mezgilde Tan imperiyal küçük olganına karabalsak, bu yerde öz aldınca Türk memleketleri bolgon. Mına ошондон алдындагы Түргөч каганаты, Чагыршор Сулук деген кандай адам. Бүткүл тиги арабтардын бардыгын канча жыл Хорасанга чейин барган киши. Өзү Кангуй мамлекети андан мурунку күчтүү мамлекеттердин бири. Кийин Түргөчтөн кийин карулуктар жаңы көчүп келе баштаган мезгил. Мына ошол кырдаал бул ошол жердеги элдердин тынчтыгы жакшы айтып кетти. Өзünün öz aldınçalık umtuluların görüşetken sayası yukarı bolup turganda. Mana uşul gezde iki çoğun imperiyanın geosiyasatı kızıkçılığı bu жерде aykalış kalat. Bu birincisi bilesinger Ibn Kuteyba degen adam bu Horasandın hakimi 711 yılı bundan 40 yıl burun, Rokya'dan 40 yıl burun Samarkand'ı karay basıp verip Mayranakır'da gölcü sallaşıp bu yerde kılıçtın küçümenen Müslümançılık aylanttı. Çoğun götürüşler oldu. Alemi Oşollu çurda Tan imperiyası ulan Orta Asya'nın ayrı bir yerlerinin özünü ekspansiyalık tarafı olan degen hareketler turgan. Buna usul iki çoğun umtulu. Buna bu 19. yılındaki Angliya menen Oruslardan çoğun oyunu ziyattı da buna usul iki çoğun geosiyasatlık tağılışu imle Talas'a gelip o şehirde geçildi. Buna oşol yılları bol yerde al Musim Ibn Kuteyba ölgön yaşa. Anam da sol gezideki Yemen urusundan çıkan Araplardan çıkan talantlı başçısı bu Ziyad ibn Salih degen oşol gezide Mayranakır'dan çıkıp mana jaka Kıtay'dın gelatkan ekspansiyasına karşı durуу üçün Talas'a gele jakında kalgan bolчу. Oşollu turda tigi Kıtay'dın Tan imperiyasının batış kray dep koyat, oşonun başçısı özü Kore urusundan çıkan, Kore elinden çıkan talantlı general Gao Sanji alдағы mına bul jaka atlanıp kalgandı. Ököyünden 100 milyon armiyası olgan. Ököyündün armiyasında Araplardыкында Persler, Araplar özleri, ana al yerdeki Ferganalık başka Türktür, bizden Turantaş degen bir batır jönünde aytat. Alemi Gao Sanji'nin armiyasında dele ayrıla şu Türkler dağı var alar. Alarda da şol Uygurlar var. Başka şol Batı imperiyasına karagan azırkı çıkış Türkistan'daki elleri var. Demek bana uşul iki çoğun koalisiya 751 yılı Eylül ayında bana uşul Talas Sultan Ceygin'de
беттешип калат да. Бул эми мен ал жактагы жана майда окуяларды айтпай эле коеюн. Мына ошол окуяда капыстан 5-ши күнү Кытайлардын тылынан каргыктардын анда аты айтылбайт, жабгы деп коет. Жабгы деген бул сол канатты бийлеген кишинин жабгы деп айтышкан. Жабгысынын башындагы турган бир аскер капыстан Кытайларга кол турат да. Ошондо Кытайлар дүрбөлөңгө түшүп, анан ошол мезгилде Султан Сулмуялов турган Зият ибн Салихтин жоокерлери дагы бияка Султан бияка өтө шаһаттагы катуу сыгылашуу болуп, ошо 5-ши күнү бир күндүн ичинде эле 20 миң Кытай өлөт. 40 миңге жакыны качат. Бул жерде Кытайлардын чоң Чаллао деген генерал туткунга түшөт. Анан ошол төргөчтөр, ошо Кытайларга жардам берген төргөчтөрдүн бир баатыр болгон Байташ деген ал курман болот. Демек чоң жоготууга учурап анан булар качышат. Анан качкандан кийин ошол жерде мен мындай кыргыздардын бир макалы бар. Кытай кырылгыр 40 төбөгө жыйылгыр деген. Бул менимче тарыхый окуяны чагылдырган бир макал. Себеби ошол Кытай качканда азыркы ушул Шанташка чейин, тетиги сыртка чейин качып барганда жолдон көп жоготууларга учурап, бир азгана гана бөлүгү 20 миң аскер, 100 миң аскерден 80 миң кырылып, 20 миң аскер гана ошол батыш крайга тиги азыркы чыгыш жумуштан өтүп кеткен да. Мунун ошонун кыргызчашы чоң жоготуу болуп эсептелет. Эми мына ушундай болуп аяктады салгылашуу. Мунун тарыхый мааниси кандай? Эң биринчи геосаясаттык мааниге караганда мына тиги Тынчтыкбектин сөзүнө кичине конкреттүүрөөк мисал 711-жылы басып келген Муслиманын чабуулу 40 жылдан кийин 751-жылы таласта токтоду деген сөз да. Бул ошого чейинки келген жалаң кылычтын менен айландырган өзүнчө тенденция арабдардын басып алып токтоду. Анткени ошо 751-жылкы окуядан кийин арабдар кылычтын менен басып алуу кылган жок. Алардын бардыгында экинчи бир тенденция өттү. Жалаң дервиштердин жанагы үгүт давачылардын күчү менен ошол араб тиги динди жайылтуу боюнча ушундай бир тенденция өтөт да. Бирок бул ушул чоң саясий мааниси бар. Ошон үчүн дагы бир кыргыздын бир макалы бар. Ушул убакка чейин дейт мусулмандарды тажик менен өзбекти кылычтын менен мусулман кылышкан. Ал эми кыргыз менен казак өзү мусулман болгон деген сөз бар. Бул байыркы сөз. Бул жөн жерин айтылбайт. Чын эле тарых ошону тастыктап турат. Демек ошол 750-жылдан баштап биягындагы паласада мына Тынчтыкбек аябай жакшы айтты. Бул жерде тиги мусулмандардан башка толуп аткан христиандар, нестариандар, тиги буддисттер да болгон. Ошого карабастан акырындык менен ушул 966-жылга чейин Караганттер мезгилине чейин тынчтык менен келип, анан миссиялык тиги миссионер жол менен жайылып кеткен дин. Бул биринчи жыйынтыгы. Экинчи жыйынтыгы Кытай 751-жылдан 1758-жылы гана Жаокой деген башка бир Кытай генералы тиги калмактарды талкалагандан кийин ушул Кыргызстанга келе алган. Ошого чейин 1000 жыл Кытай бияка келе алган жок. Кача баягы мына айтып тиги 751-жылдан баштап Кан империясы калтырайт. Ал мезгилде тиги Еңсе кыргыздарды көтөрүлүп калган. Анан тетиги уйгурлар тагылап 840-жылы болсо кыргыздар империясы пайда болду. Булардын бардыгы Кытай токтотконда. Мына ошолордун анан бул жердеги Карахандар мамлекетинин күчөп кетиши анан Кытайлар 1000 жыл буяка келген жок. Бул экинчи чоң саясий мааниси. Үчүнчүсү бул кыргыздардын ушул жердеги. Ал мезгилде биз эми айтабыз көп эле. Кыргыз качан ошол убакта болупту деп жок. Кыргыздар мүмкүн булактарды аттары айтылбайт, бирок кыргыздар жашаган бул жерде. Мисалы 568-жылы тиги Исемин калган эми үчүн тиги Иракты экинчиге анын келген Земарх Киликийскийге кыргыздын кызын тартып алып атпайбы?
ошого алып кетиңиздер. Демек кыздар жашаганын көрсөтөт. Бул маалыматты тиги Гүмбөл немис тарыхчылар айтып атат. Демек мына ушул жерде жашаган кыргыздар үчүн дагы жалпы эле ушул талас өрөөнү, чүй өрөөнү мына ушул окуя болду. Мына ушундан кийин бул жерде элдер дагы каймактап, анан акырындык менен көтөрүлүп, кийин мамлекеттер пайда болду дейбиз. Мына ушул жерде мына айтып кетиш керек. Жанагы карулуктар менен 71-жылы баягы Кытайлардын аркасынан кол салган киши Чигил урусунан чыккан карулуктардан экен. Өзү карулук дейт, бирок Чигил эми Каракандар мамлекетине кирген кийин чоң уру. Чигилдерден чыккан адам жабы болгон деп айтып атат. Мунун өзү дагы чоң мааниси бар. Демек бул жерде ошол мына 3 чоң бир тарыхый мааниси бирге ушул жерде болуп, кийинчерээк мына ушул талас өрөөнүн жалпы эле Кыргызстан тарыхы, жалпы эле Орто Азиянын тарыхындагы маанисинин чоң экендигин көрсөтөт. Муну изилдей турган маселе бул жалаң гана археологиялык, анан бир физик керек. Муну демек комплекс түрдө геосаясаттык маанидде дагы изилдегенге аябай кызыктуу маселе. Чоң рахмат көңүл бургандарга. Sizge dagы чоң рахмат агай, бар болуңуз. Анда эмесе кийинки сөздү Талас университетинин ректору Айбек Шерипбековичке узатсак. Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжекелер, урматтуу бүгүнкү конференция, видео конференция катышуучулары. Биз Талас мамлекеттик университети мынакей ушул Талас жергесиндеги тарых боюнча биз кызыктарган эмеспиз, жана милдеттүү катарда биз эсептейбиз. Азыркы ушул тарых багытындагы издөөлөргө ушул биз сиздер азыр жакшы белгилеп, баса белгилеп кетип атасыздар, урматтуу агайлар. Сиздердин ушул багыттагы алып барууңуздарга биз ушундай бир чоң үмүт, чоң ишенимибиз бар. Талас жергесиндеги тарых боюнча биздин кесиптештерибиз дагы сиздердин колдооңуздар менен дагы ушу көптөгөн долбоорлордун алкагында дагы иш алып баруудабыз. Биз өз кезегинде Талас мамлекеттик университет дагы бир гана тарыхчылар эмес, ушу адабиятчыларыбыз дагы, филологдорубуз дагы жалпы эле ушул багытта дагы биз колдон келген сиздердин кеңешиңиздер менен кызматташууга биз абдан кызыктарбыз. Бул багытта дагы мынакей акыркы жылдар өзгөчө белгилеп кетишибиз керек. Ушу биздин Талас мамлекеттик университетинин тарыхчыларыбыз акыркы 3-4 жылда көптөгөн багытта көп археологик иштерден баштап жазуулар боюнча дагы жана ушул Талас өрөөнүндөгү тарыхы боюнча көп эмгектер жаратууда. Бул багытта мен ойлойм, албетте сиздердин салымыңыздар, колдооңуздар менен бул иш алдыга жылып атат. Бул багытта азыркы кырдаалга байланыштуу видео конференция дагы өткөрүп, мынакей мен ойлойм, бул актуалдуу багыттагы иш чаранын уюштурулушу бул барган сайын актуалдык жогорулакмакчы. Биз эми бүгүн мен ушундай бир азыркы багыттагы изилдөөлөрдү угуу менен биз дагы ушул багытта иш багыт боюнча бүт күчүбүздү тачкан кесиптештерибиз менен иш алып барууга биз кызматташууга табиятен кызыктарбыз. Баарыңыздарга ушул бекем денсаулык каалоо менен ушундай конференциянын ийгиликтүү өтүүсүнө тилектештигибизди билдирмекчибиз. Азыр мен көп агайлар менен сиздер менен ар кандай долбоордо кызматташып келгеним менен бүгүн көрүшкөнүмө кубанычтуу болуп атам. Дагы бир рет силерге ыраазычылык билдирүү менен ушундай конференциянын ийгиликтүү өтүшүнө, өз жыйынтыгына, максатына жетүүсүнө тилектештигимди билдирмекчимин. Чоң рахмат сиздерге. Майрам, микрофон. Чоң рахмат Айбек Шерипбекович. Анда кийинки сөздү өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Байышевнага узатсак. Кыял Байышевна бул жерде. Азыр коюш керек контакт. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Байкем бери абдан кызыктуу баяндама болду.
Чоң рахмат. Албетте тарыхыбызды билбей элибиз алдыга жыла албайт эч качан. Мына биздин алдыңкы тарыхчы байкелерибиз көп сонун кептерди айтты. Сиздерге рахмат, ушинтип баарыбызга ушундай убакка карабай ушинтип катышып бизге тиги талас жеринде кандай тарыхый нерселердин болуп кеткени, ушул себептери, ушундай нерсеге жетишибиздин себептерине ушундай жакшы баяндамаларды айтып бердиңиздер. Эми Айбек Күпенович айткандай, эми сиздердин баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Биз эми тарыхчы болбогондон кийин мындан башка эмне айта алабыз? Рахмат сиздерге ушундай кызыктуу баяндамаңыздарга. Анан баарыңыздарга албетте ден соолук. Кечиресиздер, мен сиздер менен узак сүйлөшө албайт экенмин, бирок байтен бери кулак салып угуп атам. Азыр штабка катышышым керек эле. Ошого материалдарын дайындап элем. Бирок баарыңыздарга эми чоң рахмат ушундай эми баяндуу нерселерди айтып бергениңиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат, сиздер дагы ден соолукта болуңуздар. Убакытта катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Анда эмесе кийинки сөздүн кезеги Талас университетинин тарых илимдеринин кандидаты, доцент Моймол эжеде, Моймол Жусупова. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү вебинар конференциянын катышуучулары. Алгач ушу бүгүнкү вебинар конференциянын уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеп дегенде бизде эгемендүүлүктү алгандан бери кыргыз элибиздин тарыхында жаңы тарыхый бир маалыматтарды, булактарды, жаңы тарыхыбызды иликтөө бир актуалдуу маселелерден болуп келет. Мына ошолордун ичинен бизде археологиялык тарыхый эстеликтерди изилдөө, ар бир аймакты ушу Кыргызстандын ичинен талас өрөөнүндөгү мурда көмүчкөдө калып келген тарыхый эстеликтерди мына 3 жылдан бери атлак салгылашуусу, талас салгылашуусу өзгөчө көңүл бурулуп келүүдө. Анан ушул уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Бизде да ушул Талас мамлекеттик университетинин жалпы эле тарыхчылары да алдыбызда быйылкы жылы буюрса ошол койгон пландарыбыз бар эле, бирок сиздер баштап бердиңиздер. Бирок бизге мына азыр Тынчтыкбек Чоротегин агай, Ташмамбет Кенисариев агай, Кубат агайыбыз отурат, Асан Юмшалиев агайыбыз отурат. Мына ушул агайлар менен бирдикте биз ушул убакка чейин атлак салгылашуу боюнча ар кандай бир келечектеги пландарды түзүп акылдашып келгенбиз. Бирок буюрса мына азыр баарыбыз башыбызды бириктирип отурган ушул уюштуруучуларга дагы бир жолу рахмат айтам. Жана менин ушул кыскача маалымат бергим келет. Бизде ушул тарых кафедрасында, Талас мамлекеттик университетинин тарых кафедрасынын өзүнүн атайын илимий темасы бар. Бул теманын үстүндө биз 15 жылдан бери изилдеп келебиз. Ал ар багытта болот, ал талас өрөөнүнүн тарыхы деп аталат. Анын ичинен бизден ошо 5 илимдин кандидаты чыкты. Бирок баягы чынында тарыхта да бөлүнүп кетет, этнограф, археологдор, инсан таануучулар дегендей эле. Анан биз өзүбүз ушу археологияны теориялык жактан студенттерге билим берип келебиз. Бирок кийинки мезгилдерде биз ошо региондо тарыхчылар ошо практикалык жактан дагы аралашып, Манас Ордодо илимий кызматкер, Манас эпос музейинин директору Асан агай менен бирдикте Бишкектен болсо агайларыбыздын өздөрүнүн бир кеп кеңеши менен аракетибизди жасап келебиз. Анан бизде ушул атлак салгылаш боюнча мени да 2 жылдан бери абдан түйшөлтүп келген, кызыктырып келген. Себеп дегенде Талас облусунун өкүлчүлүгү тарабынан да бизде 2 жолу ушул Кытай тараптан жана ошондой эле Туркия тараптан келген коноктор менен ушул атлак салгылашуусу кайсыл жерде болгон, ушуну барып көрсөтүп бергилечи дегенде биз барып ушул Талас суусунун жээгинде да болжолдуу түрдө жоон төбөнү көрсөтүп келгенбиз. Анан мен ушул тактоо иретинде айткым келет да, ушул мезгилге чейин Орто Азияда орус окумуштуулары, мусулман булактары жогоруда Тынчтык агай айтып өттү, Өмүркул Караев агай да бизге сабак берди эле. Абдан сонун ушул булактарды келтирип кеткен, бирок ушул талас салгылаш тууралуу үстүктөн жазылып келген да. Анан жана орус окумуштууларынын ичинен мен ушул булактарды карап отуруп, Доманин Александр Анатольевичтин эмгегинде Кытай
жеңишке жеткенден кийин Атлах салгычында Кытайдын туткундарынан калгандарын ошол Самарканд шаарында кагаздын жакшы өнүгүп калышы ошо өздөрүнүн сырларын үйрөткөн экен да. Ошол жөнүндө бул ушул Доманин Александр Анатольевичтин эмгегинде бул тастыкталып калган. Мен муну карап чыктым да. Анан кийин бул жерден жанагы саясий жактан эмес, маданий жактан дагы кызыктар экендиги жөнүндө дагы ошол Талас салгачусу, Атлах салгачынын ишине биз маани берип карап көрсөм болот. Бул мен бышык жетилди окшойт деп ойлойм. Атлах салгачусу биз студенттерге же болбосо бир кайсы бир убакта көңүл бурбастан жөн эле үстүктөн окуп келгенбиз. Эми кандайдыр деңгээлде биз кеңири маалымат бергенге аракет жасап баштадык. Буюрса келечекте бул Кыргызстан тарыхында окуу китептеринде өзгөчө орунду ээлейт деп ойлойм. Анан буюрса азыр кийинки да баяндамачылар айтып өтөт. Дагы алдыда проекттерди жазуу боюнча ошол жерде музейлерди ачуу боюнча да жакшы иш-чаралар уюштуруу ушу Талас мамлекеттик университетинин тарых кафедрасы да биз кошулуп атабыз. Мына жетекчибиз Айбек Шейтбекович да колдоо ар дайым биз менен ошо кандай гана биз тарыхый жактан багыт жактан мына музей ачтык жана башка иштер болсо колдоп келет. Ошо ыраазычылык билдирем. Ошо андан кийин бул ошо Талас салгачусу боюнча буюрса мына тынчтык заман болуп баягы кадимки жашоого өткөнүбүздө сөзсүз түрдө ушу Талас мамлекеттик университетинин уюштуруусунда сиздердин жардамыңыздарда биз чоң бир илимий жыйындарды өткөрүүгө даярбыз. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздарга рахмат. Буюрса бул Атлах салгачы боюнча иш-чаралар жана дагы иликтене турган иштер дагы алдыда ойлойм. Анан дагы бизде бир мындай бир өткөндө сунуштаганбыз. Ошол күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн бир аспирантура бөлүмүнө тапшырдык. Ушул Атлах салгачы боюнча тема берсекпи деп дагы бир оюбуз пайда болду да. Бир студентке атайын эми бүтүрүүчүгө ушул теманы берип, анан ошонун үстүндө биз менен кошо изилдөөгө кошо алып жүрсөк, анан келечекте мүмкүн бир кандай ушул илимий бир эмгек жаралат деген ойдобуз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта көрүшкөнүбүзгө ошо кубанычтамын. Маймал Молдобек абына, сиз программанын жүрүшүндө дагы көп колдоо көрсөттүңүз. Өзгөчө сизге дагы рахмат. Анда эмесе сөзүбүз улай Талас областындагы архитектуралык эстеликтердин мааниси перспективасы боюнча айтып берүүсү үчүн 30 жылдан бери Манас эпосу комплексинин музейинин директору болуп эмгектенип келген Асанкул Самиловичке берсек. Асанкул Самилович. Микрофон. Саламатсызбы, угуп атабыз. Агай микрофонду күйүп салыңыз, Асан агай микрофонду күйүп салыңыз. Майрам, микрофонду күйүп койсоң болобу сен өзүң тараптан? Агайдыкы. Майрам өзүңө эле күйүп койдум. О, кызылды басып койсоңуз микрофон күйүп калат. Кызылды бассаңыз микрофонуңуз иштей баштайт. Күйүп атат бул жактан. Агай. Кызылды басып койш жерде кызылды. Бул жактан болуп атат. Асан агай, кызыл микрофонду басып койсоңуз күйүп калат. Кызылды өчүрүп коюш керек. Эми кызыл деген мында ошо өчүрүп койсоңуз күйөт. Укпай атат да укпай. Жанында эч ким жок да, алыпта. Алина. Неме, бул чуркап барып телефон чалып бересиз. Жакындастырып. Асан агай, микрофонду басып коюңуз, күйүп калат. Кызылды бассаңыз кызылды. Ошону басып, болду. Алгылдыбы? Эми башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жогоруда
Кыргызстанга белгилүү биздин агайларыбыз Төсөк агай, Чалчын агай, Кубатбек баардыгыңыздар бүгүнкү көйгөйлүү маселе ушу азыркы мезгилдеги болуп аткан жалпы эле талаш жергеси эмес, Кыргызстандагы тарыхый эстеликтер жөнүндө, анын ичинде Атлак согуш жөнүндө жакшы маалыматтарды бериңиздер. Эми мен айта турган нерсе, азыркы мезгилде ушу талаш өрөөндөгү эстеликтердин абалы кандай болуп атат, ошол жөнүндө айтып берейин деп силерге чыгып атам. Мына кийинки убактарда жалпы эле кыргыз элине, кыргыздын тарыхына, кыргыз элинде ушундай сөздөр кетип атат. Тарых акырындык менен бириндеп жоголуу коркунучуна туруп атат да. Анткени себеби көпчүлүк биздин буюмдарыбыз, тарыхый эстеликтерибиз баягы анчалык да көңүл бурулбай, кайдыгерликтен кээ бир эстеликтер таптакыр жоголуу коркунучуна туруп атат да. Буга мисал катарында биз баягы музейден чыккан экспедиция учурунда дагы көп ушундай көйгөйлөрдү көрүп атабыз да. Анан эми негизинен талаш бергесинде жогорудагы тарыхчы агайларыбыз айткандай эстеликтин баардык түрү бар. Байыркы таш доорунан баштап орто кылымдарга чейинки шаар маданиятына чейинки эстеликтер бар. Ошолордун баарынын ичинен баягы талашуусу тарыхталган. Ошондой эле 13 кылымдардагы Чыңгызхандын Орто Азияга жасаган байыркы согушу жөнүндөгү сөздөр болуп атат. Анан мен негизи айтып кете турган нерсе, талаш эргесинде музейде негизинен ушу 2013-жылдан баштап Мураскер деген уюм ачылган. Бул уюмдун ачылышында негизинен Кубат Табалиевдин эмгеги зор. Анткени ушу менен бир Кубаттын эмгектерин барактап отуруп, акырында бир изилдөө иштеринде бир регионду кыдырып жүргөндө бир аксакал менен сүйлөшүп отуруп, ошондон алган буюмдардын ошондо сөз болгондугу жөнүндө келип чыкканда, анан бул Мураскер деген мен өзүм оюма туюп калдым дагы. Демек ушу талаш эргесинде Мураскер деген уюм ачышым керек. Мураскер эмне кылат? Мураскер болсо негизинен ушу өрөөндөгү эстеликтерди коргоого калат экен. Өрөөндөгү эстеликтерди, ушу тапкан эстеликтердин баарын ушу музейге алып келет экен. Азыркы мезгилде биздин музейде негизинен жалпы эле область боюнча 40тан ашык Мураскерим бар. Алар эмне кылышат? Ошо жашап аткан айылдагы экспонаттар болобу, тарыхый маалыматтар болобу, сөз түрдө бизге музейге байланышып алар маалыматтарды берип турат. Анын ичинде орто жаштан жогорку мураскерлерибиз бар, апаларыбыздар бар. Ошондой эле жаш жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар дегендей, жалпы саны 40тан ашып калды. Ошолордун жардамы менен биздин музей байып атат. Ошолордун жардамы менен биздин тарыхыбыз күндөн-күнгө бирден экиден болсо дагы буюмдар табылып, алар изилдейт, ошолордун тарыхы көбөйүп атат деген маселени айтмакмын да. Мураскер эч качан буюм сатпайт экен. Булар негизинен ушу талаш эргесинен чыккан, Кыргыздан чыккан патриотторду айтсам болот да. Ошо тарыхты сүйгөн, ушу мисалы бир буюм тапсак, ушу орду музей болуш керек. Мен муну музейге барып алып беришим керек. Муну сатпаш керек деген мааниде алар тапкан буюмдар сөз түрдө телефон аркылуу бизге маалымат беришет. Ошондой эле өздөрү убакыт болуп калса бизге музейге алып келишип атат. Ушу талаш эргесиндеги экинчи маселе ошо мураскерлер эмне кылат? Мураскерлер ошо өзүнүн айылындагы, аймактагы эстеликтерге көз салып турат экен. Мисалы, ушу бир аянтчасын айдап атканда, болсо бир сууга атып жүргүзүп атканда, ушу эстеликтин жанынан агып аткан сууларды дагы байкашып, ошол жерден бул эстелик туруп атат, ошого суу каптап кетпесин. Ошондой эле могу таш керектүү таш экен, ушу мен музейге апарайын деп, ошо көргөн буюм жанына барып, ошол жөнүндө маалыматтарды айтып жатат. Бул боюнча дагы ошо Бишкек шаарында өткөрүлгөн ЮНЕСКОнун илимий конференциясына барганда да сөз кылган. Анткени бул жаман эле талаш эргесинде уюштура турган нерсе эмес. Бул жалпы эле ойлойм, Кыргыз элинде жалпы эле ушул музей кызматкерлери ушундай Мураскер деген коомсуз болсо, алар Мураскер деген музейге бирден бир жардамчы катарында чоң эмгектерди аткарышат экен да. Мына жакынкы эле айтып кете турган нерсе, ушу Боотерек айыл, Бакай Ата районундагы Боотерек айылынын тургуну биздин кары жашап калган Мураскерим
Карачай Султанбаев бизге маалымат жөнөттү. Биз ошол маалымат менен барганыбызда Балбал ташты өзүнүн айылындагы бир 2 саат үйүнө алып келип коюптур. Биз үйүндө ошо Балбал ташты алдык дагы. Анан соң Карачай аксакал мындан 10 жыл мурун бир Балбал ташты бирок аны жоготуп жибериптир. Биз барганыбызда ошо ташты баягы жаткан жерин көрүп, божомолдо отуруп, экинчи Балбал ташты табууга мүмкүнчүлүк болуп калды да. Ошо биз ошо аймакты карап отуруп, ошо Балбал таш көмкөрөсүн жаткан экен, ак көрсөк бул негизинен Нумай денебизге арналган Балбал таш. Ошондо бир күндө эле биз барып Карачай аксакалдын маалыматы менен биз музейге 2 Балбал таш жакында эле ошо мөөнөттө биз музейге алып келдик. Мына ушу мураскерлердин жардамы менен негизинен музей байып атат. Ушундай уюм негизинен өтө бул мезгилден өтө талабына ылайыктуу нерсе экен. Анткени биздин жоголуп бараткан тарыхты буюмдарыбызды сактап калганга бирден бир мураскерлер чоң эмгек кошушат экен да. Анткени булар той томолукка барышканда эл менен көп аралашат дагы, жерлерин уккан маалыматтарды алар сөз кылышат. Ушундай айылда моунда буюм чыгып аткан экен, ушундай эстелик чыгып аткан экен деп сөз кылат дагы, биринен бири угуп отуруп анан бизге маалыматта жетет. Ошондой эле биз мураскерлердин башын бириктирип илимий конференция өткөнбүз. Ошондо ошо Таластын телевидениесине да барып, ошо алар чакырып, ошо жалпы эле Талас жергесине ошо мураскерлердин санын көбөйтүү боюнча аларга кызыктыруучу өзүбүздүн жана ырайы барактарыбызды берип атабыз. Ошонун негизинде алар биринен бири баягы атаандашып, мен монча буюм таптым, ушундай мен жакшы иш кылат экен деген максатта улуусу дагы кичүүсү дагы ошо өздөрүнүн тапкан буюмдарын музейге алып келатышат. Ошондой эле дагы бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Мисалы бизге Манас Ордо комплексинен жакын 7 километр аралыктагы Ак Дөбө шаар бар. Ак Дөбө. Эми Ак Дөбө шаар чалдыбар жөнүндө негизинен ушул убакка чейин көп тарыхый маалыматтарды айтып келет. 1950-жылдардын башында бизден акыркы мезгилдерде Ак Дөбө шаар чалдыбары таптакыр изилдөөгө токтоп, ушул мезгилде ошо шаар чалдыбарын сактап калуу максатында кубаттап алып дейт. Ошондой эле областтарга биз ирет кайрылуу жолдогонбуз. Эмне болуп атат бул шаар чалдыбарда? Ошо Жашнакай уникалдуу шаар чалдыбарында тегеретте азыркы мезгилде маркумдардын кою жөрөлгөсү уланып жатат. Күндөн күнгө ошо маркумдардын мүрзөлөрү эчеликке жакындап келатат. Биз кубаттап калдык менен ошо студент менен барганыбызда дагы ушу тегеретте баарын карап чыгып, ушу Ак Дөбө шаар чалдыбарын коргоп калуу боюнча аралыктардын баарын ченеп туруп, жок дегенде зым тор менен тегеретте курсап туруп, ошол жерге келечекте ошо Манас Ордо комплексине барган туристтерди ошол жака көңүл буруп туруп, ошо байыркы орто кылымдарда гүлдөө өскөн шаар болгон. Ошонун тарыхын айтып, ошондой эле Ак Дөбө шаар чалдыбарынын жанында чака музей ачсак дагы, анткени ошо чалдыбардын жанында басып баратсаңыздар да жерди жайнаган байыркы кичинекей кумуралардан баштап Жашнак уникалдуу ар кандай темирлер, жааны жебелден октор да чыгып калат да. Демек ушундай уникалдуу эсептелген өтө муктаж. Ушул мезгилде ошо эстелик сактап калсак, биздин келечектеги тарыхыбызга, жаш муундарыбызга ошо бир чоң иштерди кылган деп ойлоп атам. Демек ошо Талас жергесинде дагы эле болсо биздин музей кызматкерлеринин жардамы менен, Талас мамлекеттик университетинин кызматкерлеринин жардамы менен күндөн күнгө жанагы жоголуп бараткан эстеликтерди жыйнаганга жана мураскерлер деген топту алар менен уюштуруп, ошондой эле Талас мамлекеттик университетинин студенттерине дагы аларга дагы момол отуруп атат, момол дагы көп иштерди аткарып атат. Мынакей Карачай айылынан дагы жакшы табылгалар чыкты, аларды дагы университет музейине алып келип коюшат да. Демек азыркы мезгилдин талабы ушундай болуп атат. Биз өз түрдө ошо биздин тарыхый эстеликтерди сактап калуубузга милдеттүүбүз. Анткени ушундай эстеликтердин бир гана орду бар, бул музей. Ушул музей сактайт. Ал эми мураскер деген ким? Мураскер табылганы табат экен, мураскерди табат экен. Демек ошол уламдан көйгөй отуруп, мынакей азыркы мезгилде Талас жергесинде, Талас областында бул жагы тапкадан баштап ошо Концевод айылына чейинки аралыкта област боюнча негизинен 40тан ашык мураскер. Бир гана учурда алар бир гана буюм таппайт, ошо үйүндө сактап аткан буюмдардын баарын айтып, мынакей ушунун музей экен, бул чоң апамдан калган моундай буюм экен. Демек аймактын могу жеринде моундай эстелик бар экен.
ошондой эле атканын бетинде нонна тартылган сүрөт бар экен, нонна жазуу бар экен деген маалыматты биз айтып турсак, бизге ошол кызга барып туруп ошол жерге археологдордун байланышы ошолордун негизи боюнча алар менен маалыматтарды алып тура алды. Демек менин сөзүмдүн акырында негизинен талаш жергечи азыркында болуп аткан чоң оорудагы ушу биздин ишибизге тоскоолдук кылып атат. Анткени себеби биз эки жакка чыга албай атабыз. Анткени Мураскайдан чыккан өтө көптөгөн маалыматтарыбыз бар, бара турган жерлерибиз бар. Ошо жактын ичинде негизинен эл кол өрөөнүндө мен илимий практикалык Мураскайлердин башын кошуп туруп биз семинар өтөйүн деген, ошо Мураскайга алып барып туруп ошо атка бетинде тарткан сүрөттөр жөнүндө маалымат айтып, ошо жеринде ошондой эле көрүшкөндөрдүн максаты жөнүндө бул кандайча адам өмүргө кайсы кылымдар каттагандык, атка бетинде сүрөттөр чыйынтып койсоңуз. Анан жыйынтыгында негизинен ошо бүгүнкү болуп аткан ушундай семинар өтө маанилүү деп эсептейм. Анткени бүгүн катышып аткан Тынчтык агайыбыз Ташынар инсандар менен сүйлөшүп аткан өтө мен ыраазымын. Бирге тарыхтагы ачыла берет. Майрам чоң рахмат. Онда жакшы сен уюштуруп атканыңа, баарыңыздарга чоң рахмат. Өтө кызыктуу ой пикирлериңиз менен бөлүшүп кеттиңиз. Асан Купанович, бизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Аны бизде кезекти Талас бөлгөсүндөгү Мурас кыймылы деген коомдук бирикме түзүп, Талас ушул проекттер менен иштешип жүргөн. Кыймылы коомдук фондунун мүчөсү тургундардын жашоого берет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Бүгүн бизде Талас жергесиндеги өтө тарыхый окуялар боюнча чемпионат окула geçtiğimiz oluyor. Чоң конференция болуп атат. Уюштуруучуларга Майрам Тага да чоң рахмат. Баарыбыздын башыбызды кошуп ушул жерге чоң тарыхый окуянын астында жакшы конференция уюштуруп берип атасың. Мен кыскача ошо Мурас кыймылы демилгечи тобунун мүчөсү болом. Бул боюнча Мурас кыймылы боюнча азыр бул жерде коноктор болуп Гамал Омарович отуруп атат. Ал кишиге өзү айтып берер. Мен кыскача сиздерге азыр ушу Талас жергесинде туристтерди тартуу боюнча кандай иштерди алып барып атабыз, мына ошол боюнча кыскача маалымат берип кетсем. Быйылкы жылы биз Корея эл аралык капиталдык агенттиги менен азыр КОИКА деп коюп атат. Ошонун туризмди өнүктүрүү бөлүмү менен иш алып барганбыз. Бирок азыркы болуп аткан пандемияга байланыштуу ишибиз бир аз токтоп калды. Иш негизинде эмнеден башталмак эле? Биздин ишибиздин негизги максаты бул ошо Талас согушунун жүргөн жерине панорама коюп, келген туристтер мына ошо панорамага чыгып, жана ошол жердеги болгон согуштун чагылдырган бир элестерди көрө тургандай панорама уюштуруу болчу. Бул боюнча дагы биз Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү менен дагы макулдашылып, бул иштерди алып барганга макулдашылганбыз. Андан тышкары экинчи ошол жерге стела орнотуу боюнча. Андан кийинки дагы бир иш-чарабыз май айына пландалып баардык иштерди баштап койгон элек проектине. Талас ошол Кеңеш айылынын ат майданынын чоң этно фестиваль республикалык масштабтагы. Бирок булардын баардыгы токтоп калды азыркы шартка ситуацияга байланыштуу. Эми бизге негизи эле Талас жери өзү тарыхый окуяларга, тарыхый эстеликтерге бай жер, көрө турган жерлери бар. Жогоруда тарых теориялары Кубаттагы Алдиев жагай баардыгы айтып беришти, бунун баардыгын. Эми биздин ушу кыскача мен айта турганым бул жерге да биздин Таластагы сырттан туристтерди тартып өзүбүздүн маданий иштерибизди жогорулатсак деген ниетибиз бар болчу. Талас районундагы азыркы күндө маданий туризмди өнүктүрүү айылы деп тандап алышты. Ал жерден жанагы жогоруда агайлар айтып кетишти, кагаз өндүрүү боюнча депчи.
Biz ошол жерден ошол кагаздын мындай бир образецин жасап көрдүк. Азыр мындай эметсеңиздер, бул сторсриодон жасалынат экен да. Сторсрио болгондо саман бул жерде бизне уун кошулат экен. Анан ушуну пресстин астына салып туруп, анан кийин ушундай кагаздарды жасаганга аракет кылып атабыз. Мунун дагы бир негизги максаты ушул кагаздарды жасап чыгарып, ошол Маданий айылданчы, анан кийин ошол жерге биздин жергебиздеги жана ташка жазылган кандай деп айтылат, ошолордун элесин ошолго түшүрүп, анан мындан блокнот жана китептерди чыгарууга, анан ушуну келген туристтерге сатуу деген максатты койгонбуз. Эми Кудай көрүрсө, бул ишти алдыга жылап керек. Азыр эми элден аман эсен чыгып алсын. Мындан кийин мындан ары да улаштырып, улантып кете алабыз деген ниетибиз бар да. Рахмат дагы, эгер үмүтсү кийинки суроолор болсо, жооп бергенге даярмын. Уюштуруучуларга сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Анда эмесе суроо жооп талкуусунда сүйлөөнү каалагандар барбы? Талап университети деп катталган сүйлөнбөгөн экен. Биздин окуудан илим иштер боюнча проректору Жумалиев Самат Суамкулович, филология илимдеринин доктору, профессордор. Суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу конференцияга катышуучулары, Тынчтык агай, Таштанбек агай, Ташманбет агай, Кубатбек агай, көрүп атканыбызга абдан сүйүнүчтөбүз. Кыргыздын белгилүү тарыхчы окумуштуулары катышып, ушул атлас салгылашуусуна терең маани берилип аткандыгы ушу конференцияда эле байкасак болот. Бул конференцияга ошо Түркиядан дагы биздин ошо кызыккан изилдөөчүлөр, жаштар канагаты бардыгы катышып атканы бул ушул атлас салгылашуусунун мааниси зор экендигин белгилейт да. Мен ушу боюнча эле бир өзүмдүн атлас салгылашуусундагы изилдөө маселелер, мөңүттөрү боюнча гана бир оюмду айткым келет. Белгилүү болгондор, бул 751-жылдагы Талас дарыясынын төмөнкү агымындагы салгылашуу, бул адамзат тарыхындагы эң кири салгылашуулардын бири катары эсептелип келет. Аны баарыбыз билебиз. Анан ушул салгылашууда айтылат тарыхый маалыматтарда дагы ошо арабтар тарабында жергиликтүү тургундар дагы, түрк уруулары, карлук, түргөчтөр дагы кошулуп Кытайларга каршы салгылашкан деп айтылат. Ал эмес Кытайлардын курамында дагы кашкарлык жана башка түрк уруулар да катышкандыгы айтылат. Анан эми ушул жерден суроо жаралат. Ошол мезгилдерде 751-жылы ошол согушка кыргыздар катышканбы? Же болбосо ошол мезгилдерде кыргыздар ушу азыркы айтып аткан аймактарда жашаганбы? Андай болсо эмне үчүн тарыхый маалыматтарда ал тууралуу так ошол мезгилдерге мүнөздүү маалыматтарда кездешпейт деген сыяктуу көп суроо маселе келип чыгат да. Андыктан ушул маселелерди үч өңүттөн кароону мен сунуштайт элем. Биринчи өңүтү бул ушу этногенетикалык аспектиден карашыбыз керек. Аристотелдун белгилөөсү боюнча түргөш каганатынын курамында Нушиби уруулары белгиленет. Ал жанагы Кытайдын Таншу белгилүү жылнамасында дагы жазылган. Ал жерде 5 уруу саналып көрсөтүлгөн. Кытайча Асиги Гешу деп аталат. Бул урууларды ушу Аристов, ал белгилүү этнограф билесиздер, монтип чечмелеген. Асигуну азык, кыргыздардын курамындагы азык уруусу, ал эми Гешуну болсо кушчу уруусу катары мүнөздөгөн да. Андыктан ал Нушибу уруулары, ушул жанагы Асигу, Гешу деп аталган уруулар Таластын чыгыш аймагы жана батыш чүй аймактарында жашаганды белгиленет. Бүгүнкү күндө деле карап көргөндө ушу кушчулар Таластын чыгыш чөлкөмүндө жашашат. Ошондой эле кушчулугун айрым бөлүктөрү чүй өрөөнүн батыш тарабында да бар да. Азык уруулары да эле ушу сыңары. Аны сыңары
ушул аспекттен дагы ошол кыргыз урууларынын ошол мезгилдерде жашаган жашабагандыгын карап көрсө болот этногенетикалык жактан. Экинчи багыт бул лингвистикалык, тарыхый лингвистикалык жактан да карашыбыз керек. Башкача айтканда маданий эстеликтер менен түрк рун жазууларынын эстеликтерин тили менен салыштырып көрүш керек. Жоондөбөдөн билесиздер, белгилүү болгондой Атлах деген рун жазуусу менен жазылган таш табылган. Мына ошол таш өзү палеографиялык өзгөчөлүктөрү боюнча таластан табылган жанагы 12 таш жазууларынын стилине окшошот. Абдан рун жазууларынын стили менен жазылган. Билесиздер, таластан табылган жазуулар менен Энесай жазуулары теги бир экендигин буну изилдеген окумуштуулар далилдешкен. Демек, сөзсүз түрдө бул жерде кыргыздардын дагы жашагандыгын таксыстай турган бир маалымат булагы болуп саналат. Андыктан ушул багытта да изилдөөнү жүргүзүш керек. Албетте бул тилчилер дагы, тарыхчылар дагы комплекс түрдө карай турган маселе. Анан үчүнчү багыт сөзсүз түрдө тарыхый, археологиялык жана географиялык аспекттен карашыбыз керек. Эгерде биз Атлах салгылашуусун 751-жылы ушул Орто Азия аймагында Жети суу өрөөнүндө ушундай чоң ири адамзат тарыхында салгылаш болуп атканда 751-жылы Энесайдагы кыргыз каганаты, билесиздер, кыргыз каганатына чейин кыргыздар Энесайдагы жанагы Карлук, Чик, Оғуыздар менен биргелешип уйгурларга каршы баягы көтөрүлүп чыккан. Аларга каршы анан уйгурлар билесиздер моюнчур, каган моюнчур аларды бириндетип жеңгени дагы бул жазылып калган. Мында ошол мезгилдерде ошонун натыйжасында карлуктар ушул Орто Азияга жылууга аргасыз болгон. Албетте ушулардын курамында карлуктардын курамы менен дагы сөзсүз түрдө кайсы бир кыргыздын уруулары же болбосо башка бир баатырлар дагы келиши мүмкүн. Себеп дегенде ал мезгилдерде да Энесайдагы кыргыздар менен карлуктар көпчүлүк учурда ошо союздаш катары дайыма бир мындай майданда аракет кылышкан. Ошондой эле билесиздер, бул Энесай каганы Ажо өзү 820-жылы тиги өзүнүн апасы Түргөш кызы болгон. Ошону ал эми келинчеги болсо Карлуктун кызы болгон. Демек, булар менен тыгыз алака, карым катыш болгон да. Бирок ушул аспектлерден дагы карап, геосаясий жактан дагы ушуларды карап көрүш керек. Мына ошол эле мезгил Энесай кыргыздары билесиздер 758-жылга чейин Тан империясы менен мындай элчилерин жөнөтүп алака түзүүгө аракет кылышкан. Ал боюнча дагы мына жиберген каттар дагы бүгүнкү күндө жарыяланып атат. Андыктан ушул аспектлерден комплектүү изилдөөлөрдү биз жүргүзүш керек. Атлах салгылашуусун ар тараптуу карап, кыргыз тарыхындагы ордун туура белгилешибиз керек да. Анан ушул маселелерге келгенде сөзсүз белгилүү бизден окумуштуулар менен биргеликте Талас мамлекеттик университетинин окумуштуулары дагы тыгыз иштешүүгө кызыктарбыз. Биз тараптан ошол жанагындай илимий конференцияларды, түрдүү симпозиумдарды жана археологиялык экспедицияларга дагы жардам берүүгө биз дайыма кызыктарбыз. Андыктан ушул маселеге келгенде ушул Талас өрөөнүндө жайгашкан мамлекеттик окуу жай катары биздин милдетибиз дагы жана парзыбыз да болуп эсептелет. Ушул Атлах салгылашуусун биз ушу менен тыштап койбой 1270 жылдыкты жана жогоруда юбилейде гана эскерилет дегендей кылбай, биз мындан ары улашышыбыз керек да. Рахмат. Чоң рахмат, Самат Султанкулович. Сиз дагы аябай маанилүү ойлорду айтып бердиңиз. Ошондой эле Талас областында ушул Атлах аймагында өзгөчө активдүү иш алып барып жүргөн Камал Умарович агайга дагы сөз берип койсок. Агай, микрофонуңузду иштетип алсаңыз. Угулду окшойт. Капал агай.
Камал агай чыгып кетти. Ал байланышканча башка суроолоруңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Камал агай байланышты. Окут агай байланышты. Болдубу? Угулду. Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар, урматтуу агайлар жана эжекелер. Угулуп атабы? Угулуп атат. Биринчиден ушул уюштуруучуларга ыраазычылык, биздин Мурас кыймылынын мүчөлөрүн бүгүнкү ушул өтө маанилүү конференция чакырганыңыздарга мен кыскача маалымат берип кетким келет биздин Мурас кыймылы жөнүндө. Мурас кыймылы деп биз ошол ар кайсы тараптан түзүлгөн кыймылбыз. Анан ушул туризм, талас өрөөнүн туризмин түрү жагын караштырып, ушул тармагын изилдеп жүрүп, ошол Бакыт Эже Аманбаевага жолугуп, маданият министрине жолугуп, ушул талас салгылашуусунан ушу Атлак шаары жөнүндө маалымат алып, ошодон бери мына 3 жылдан бери ушул аракеттебиз. Аракеттемекчи суроо пайда болушу мүмкүн. Бул ушу коомдук бирикме болсо, тарыхчылар эмес болсо, булардын биздин кандай максаттары бар дегенде. Салыштырмалуу урматтуу катышуучулар, мына бүгүнкү күндө ушу Кыргызстан апат менен согушуп аткан күндө биздин таластагы өкүлдөрүбүз, ошо белдүү жигитибиз Миргазы Оморов баштаган жанагыдай соопчулук иштерди, ооруканаларга керектүү жабдыктарды алып аткан ошол волонтерлук ыктыяр командасын жетектеген Миргазы Оморов биздин Мурас кыймылы мүчөсү. Мен өзүм Жалал Абад шаарында турам, азыр Жалал Абадтан сөйлөп атам. Биз да Жалал Абадта ушул волонтерлук ишти уюштуруп кел деген кыймылды жүргүзүп, ушу дарыгерлерге даамдуу тамак деп. Мен бул менен айтып кетишим керек. Мисалы эми баарыбыз ачык эле сөз, экономикалык чабалдыгыбыз ушу мамлекеттин Кудай буйруса бул күндөрдө өтөт. Ошондо биз ушул эле ыктыярдуу өзүбүздүн иш аракеттерибизди ушул деги эле таластын биз билишибиз боюнча 59 бекен 59 ушу өтө археологиялык тарыхый баалуу объектилер бар. Ошолорду изилдегенге өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген мындай бир кайдыгер эмес патриоттук сезимибиз бар. Биздин максатыбыз маалымат боюнча мына таластын чыгыш жагы Өтмөк деген ашуудан болот. Барыңыздар жакшы билесиздер. Өтмөк деген ашуу, тоо ашуусу. Ошондой эле батыш жагынан Атлак шаары, мына азыр ошол жөнүндө сөз болуп атат. Атлак шаары Талас дарыясынын жээгинде. Эски түрк тилинен биздин маалымат боюнча эски түрк тилинен которгондо Атлак деген бул дагы Өтмөк деген сөз экен. Кечүү деген сөз. Ошондо таластын чыгыш жагынан тоо ашуусу Өтмөк болсо, батыш жагы Өтмөк, кечүү деген сөздү билдирет экен. Ушул эки ортодо, ушул аралыкта 60га жакын объектилер, жана мына агайлар айтып кетишти, ошол мураскерлик жөнүндө. Чынында мен бир маалымат айтып коюшум. Мураскерлик ушул кайсы себептен тарых менен кызыгып калган. 72-жылы 7-чи класста окуп атканда, мен ошол азыр агайлар айтып атса, ошону эстеп атам. Мен өзүм маданият деген айылдан болом, Бакай атанын, Таластын. Ошол маданият шаардын калдыктары, эми чоңойгондо билип атам да. Ошону трактор менен мен өзүмүн байкем айдап атканда, мен ыйлап таш менен ургам да. Тийбе бул тарыхый шаарча деп. Бирок тилекке каршы ал шаарча талкаланган. Демек ошол биздин мүчөлөр бар, ошондой патриоттук сезими бар адамдар. Анан мен эмне кылып атабыз? Биз мындай кылдык. Тарыхчы болбогондон кийин, археолог болбогондон кийин, биз биринчиден ошол тарыхчылар менен учурашып, таанышып шеде отурган агайлардын көбүн тааныйт экем. Ташмамбет агай өзүмдүн агайым, Асан агай менен тааныштык. Анан бул окумуштуулар менен иш алып барып атабыз. Экинчиден мамлекеттик органдар. Ошол губернаторлор менен, Манас районунун акимдери менен, Үч Коргон айыл өкмөтү менен иш алып баратабыз. Демек биздин максатыбыз бириктирүү, баштарын кошуу. Мамлекеттик органдардын, тарыхый археологдорду, окумуштуулардын, жергиликтүү калктын, мисалы мына былтыркы кылган ишибиз Үч Коргон айыл өкмөтүндө, Үч Коргон айылдык кеңешинин депутаттары менен, ошол айылдын тургундары менен мына суранып, Моймол эжекени суранып барып, Казыяттан Касым Сыдыков молдокебиз болуп барып, мындай кандай десем бир маалымат берүү семинарын өткөрдүк. Ошол жана Асан агай айтмакчы, ошол жерде тургундарга түшүндүрүп, мындай жерге жайытыңар экен. Бирок ушу калган мына ошол
кичине болсо да калган 3 коргонду сактап калайлы. Эми болуптур биринде көрүстөн болуп калган, ар жагында 2 кичинекей коргонго жакындап калган ушу айдоо жерлерин деги эле ушул жерди кичине сактап турайлычы. Азыр археологдор буйруса келет, тарыхчылар келет, ушул жерди изилдейт деп. Бул ошондой колдон келген, биздин ушу бүгүнкү күндө колдон келип аткан аракеттерибиз. Жана биздин пландарыбыз ошол айтып атпайм, ошол баардыгын мамлекеттик орган, окуштар баштарын кошуп туруп, жергиликтүү калкты. Анан бизнес чөйрөнү, бизнес инвесторлорду тартып, ушул келечекте курула турган комплекске өзүбүздүн салымыбызды кошуу. Ал кандай болот? Мисалы, ошол арабызда, биздин арабыз археологторубуз дагы бар, азыр тарыхчыларыбыз да бар, бизнесмендер бар, жана ошол архитектор дагы группабыз бар. Ошол даяр болуп турат. Мисалы, келечекте жер маселеси чечилсе, ошол долбоорду жазганга, долбоорду тартканга ишти алып баргандын биздин негизибиз бүгүнкү күндө былтыркы жылы биз Маданият министрлиги менен, Маданият жана туризм министрлиги менен келишим меморандум түзгөнбүз. Ошол меморандум негизинде иштеп атабыз. Максаттарыбыз ошол жерди дайындап, ошол мына карантин болуп калды, пандемия деп болбосо, бүгүнгө чейин пландарыбыз бар эле. Жерлерди тандап, ошол жерге мамлекеттик комиссияны чакырып, ошол окумуштуулар менен кошо келип, бардыгын ушул жерге мына комплекс курайлы, кандай комплекс курабыз деп. Бирок Кудай буйруса, ушул апатты да жеңсек, мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чакырып кетет элем. Кудай буйруса, биз ошону уюштурганга даярбыз, силерди чакырганга даярбыз, жайгаштырганга даярбыз. Биздин мурас кыймылы ошол жерге, ушул жерде катышып аткан агайлар, эжекелер келип келсеңиздер, ошо силердин насаатыңарды, акылдарыңарды угуп, ошол жерге келечекте кандай иш кылабыз, кандай долбоор жазабыз, кандай комплекс курабыз деген суроолорду чече берсеңиз ишенем. Бул кыскача гана маалымат. Эгерде да мүмкүнчүлүк болуп калса, ошо биздин мүчөлөрүбүз ошол жерде Касым Сыдыков, Миргазы Омуров биздин мурас кыймыл мүчөлөрү турат. Алар да өздөрүнүн ойлорун айтып берет, инвестиция боюнча жана жергиликтүү калк менен иштөө боюнча сунуштарыбыз бар. Чоң рахмат баарыбызга, ийгилик. Кудай буйруса, ошо азыркы илдеттен аман эсен чыгып кетели да, жана келечекте ошо Атылак долбоорун жана башка тарыхый долбоорлорду ишке ашырайлы. Рахмат. Камал Аарай, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Амесе панелисттерден тышкары коноктордон дагы сөз сүйлөгүсү келгендер, сунуш пикириңиздер болсо, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бул SMS аркылуу дагы, чат аркылуу дагы 1-2 суроо беришкен экен. Бар экен. Атлас соғышында зиятетин жетектеген армия Кытайлардын Тан империясын кубалап Пекинге барганы чынбы? Атлас соғышы боюнча керектүү маалыматтарды араб тарыхчыларынан да алса болот деп ойлойм. Мерим Аббасовадан. Ташмамбет агай чыгып кетти окшойт. Мен жооп берейин. Жогору жакта дагы 1-2 суроо бар экен. İslam dinin Kırgızlar şu Talas'a karşı arkulu kabul ala başladı деп айтсак болобу деген bir сурооsu varken yok болбойт деп айтайын. Себеби biz İslam dinini kabul algandагы негизги этап Kırgızlar үчүн Карахандар доонунан 10 жылынан башталгандагы 13 жылынан 2 жарымга чейин созулган. Бир нече этапта өткөн. Ошондо дагы айрым Kırgızlar дагы эле мусулман эмес экендигин да айтышыбыз керек. Путпарас шаманист болгон Kırgızlar. Бул биринчиде. Экинчи суроо, карлыктарында да ошол жердеги Кыргыздар, Кыргызстандын аймагында жашаган элдердин Кыргыз элинин калыптануусунда ордуу таасири кандай? Абдан жакшы суроо. Рамзан жана башка этнографтар, Караевтар жазганды мен дагы тастыктай айта алам. Сөзсүз эле Кыргызды кубалай бербеш керек да. Кыргыз кырк урууну, башка этносторду өзүнө жуурулткан тарыхы терең эл. Мына азыркы Осман түрктөрү, түркиялыктар эле көп урууларды өзүнө жуурулткан. Кыргыздар дагы ошондой. Демек, карлыктын дагы, түргөчтүн дагы жергиликтүү Таласта, башка жакта жердеген өкүлдөрү, ага чейинки доордогу усундар, алар дагы Кыргызга дагы кошулган. Карахандардын Чигил,
Ягма деген уруулар да Кыргызга да кошулган, башка элге да кошулган. Тарыхты мындай бир эле мүнөттө элге жагыш үчүн ушундай айта салганга барбашыбыз керек. Тарых факт менен гана болот. Демек, Эмисайдын өзүндө да Кыргыз каганатына баш ийген элдерди кыштымдар деп койгон. Алардын баары 100% кыргыз болгон эмес. Бирок Кыргыз мамлекети катары баардыгын караган. Мына түрк каганаты дегенде, улуу түрк каганаты, ал баардыгы эле түрк болгон эмес. Анын арасында көп этностор болгон. Бирок мамлекет катары алардын баардыгына политоним катары бир мүмкүнчүлүк берген. Таласта дагы так ушундай учур болгон, бул көп этностуу кырдаал. Бирок жанагы идеяларды мен дагы болочокто изилдөөгө макулмун. Ошол кыргыздардын акырындап башка уруулардын арасында жайылышы жөнүндө. Мисалы үчүн башкырттын арасында кыргыздар бар. Биз Түркияга бардык. Түркияда дагы баягы Изниктин жанында ошо кыргыздардын түрбөсү деп коет экен. Ошол сыяктуулар бар экен. Мисалы үчүн Ибн Аласирдин чыгармасында Ооганстанда кыргыз эмири жөнүндө маалымат бар. Аябайтар кыска жооп берсек, сураныч. Демек, ошо таластагылардын баары 100% кыргыз деп эсептебешибиз керек ошол доордо. Ал көп этностуу калып болгон. Рахмат. Дагы башка бир суроо бар экен, Исламиддин Нурдиновдон. Талас талашуусунда араб аскерлеринин ордуна Кытай армиясы жеңишке жетсе, алардын бул аймактагы үстөмдүгү ислам цивилизациясынын үстөмдүгү сыяктуу эле узакка созулат беле? Жок, созулбайт эле. Себеби ошондон бир аздан кийин эле жана Анлушан көтөрүлүш дегенди айтпадыкпы? Таң мамлекеттин өзү бытыраганда жакындап турганда, ички алардын саясий акыбалы ордомок, баары бул жерде эгемендикти Арабка да бербей, Кытайга да бербей, эгемендикти түрк элдери өз колуна алмак деп эсептейт. Баары. Башка саламатсыз. бөлүшкүсү келгендер барбы? Кыскача ой пикир билдирсек болобу? Ой билдирсек болобу, саламатсыздарбы? Тынчтыкбек агайларга Кыргыздын белгилүү окумуш, тарыхчы окумуштууларына эле суроо бергим келет. Атлак салгылашуу боюнча атайын илимий изилдөө диссертациялык элде жүргүзүлөбү же ушул боюнча азыр алектенип атат барбы? Бар болсо ошонун жыйынтыгын качан биз элге коопсуздукка сунуштай алабыз? Абдан жакшы. Мен Моймол Молдобек кызы Жусуповага кайрылам. Ушундай таластан бир окумуштуу жаштарды алып чыккыла биз жардам беребиз. Түзүнчүсү ошону иликтегенге. Себеби азыр Талас университетинин дагы тарыхчылары баш көтөрүп келатат. Мына ректор агай да уктук, ошо силерге жакшы мүмкүнчүлүк шарт жаратабыз деп атат. Ошо буга чейин бул боюнча бизде жактаган эмес. Түздөн түшү теманы жактаган киши болгон эмес. Демек баардыгы тең баягы башаттан башталат дейт. Мына эми бирок жөн эле жактабай. Ал ошол кездеги рунасымал жазманы билсен, ошол кездеги чыгыш тилдерин билсен, археолог катары бир катар изилдөөлөрдү дагы түшүнсүн, Кубат агайынан таалим алсын археолог, Бакыт Аманбаевадан таалим алсын, иш кылып комплекстүү изилдегенге аракет кылышы керек. Анан бул бир жумада тема алагалы эле жактай салгандагыдай эмес. Өмүр бою ушуга өзүн арнашы керек. Рахмат. Туура, макул. Мен да бир эки сүйлөп койсом болобу? Оюм кыска. Майрам. Убактыбыз бүтүп атат. Убакыт бүтүп атат. Мага мына суроо жазып коюштур, ошол жерде Атлак согушунда Зият ибн Салих Пекинге чейин барганбы, Кытайда кууп деп. Андай маалымат жок. Бирок ошол Кыргызстандын ушул чөлкөмдөрүндө көпкө чейин аркасынан кууп салгылашкан жөнүндө маалыматтар бар. Бирок Зият ибн Салих мүмкүн ушу сүйгө чейин келгендир. Андан аракка барышы күмөн, тем более ал андай тиги залымдык болгон эмес деп ойлойм да. Ал туура эмес нерсе. Андан кийин жанагы тынчтык айтып атат ушул туура. Бул жерде ошо атлак салгылашуусун изилдей турган кызыккан адамдар болуш керек. Бул биринчиден тил билиш керек.
чыгыш табуучулук бир навык мындай ушунун бир керектүү деңгээлде маалыматы болуш керек. Чыгыш табуучу болуш керек да аны илдеш үчүн. Анан ошол эң жакшы болот элем таластан өздөрүнө чыкса. Анткени баардык кыргызда ушундай менталитет бар. Өзүнүн ошол урусун, өзүнүн жеринин тарыхын жакшы билет да. Таластар өздөрү чыкканда мүмкүн мындай патриоттук сезимин издейт деп ойлойм. Үчүнчүдөн менимче буга акча керек. Анткени мына мен тиги Айбекке дагы айтып эле бул жөнүндө. Вообще таластык ошол жанагы ушундай маданиятка кызыккан, тарыхка кызыккан университеттин адамдары жана биригип туруп, арабтарга кайрылып менимче бир ошолордон бир чоң проект жазып, ошолорго түшүндүрүп, анан алардан акча алуу керек деп ойлойм. Анткени ошол талас ошол көтөрүп аларга түшүндүрүп берсе, менимче аларга түшүнгөндөн кийин алар акча бериши мүмкүн. Ошондой проект кылыш керек. Чоң рахмат. Эми сөздү Түрк Дүнүйөсүнүн муниципалитеттер союзунун башкы катчысы жана Мармар университетинин мугалими доцент Фахри Солакада сөз берип койсок. Агай. Камера эмеңиз, микрофонуңузду түзүп алсаңыз. Саламатсызбы? Баарыңызга урматтуу менен саламдайм. Биринчиден бул видео конференцияны уюштурганларды куттуктайм. Мен башынан баштап баарын издедим. Жакшы маанилүү информацияны алдык. 40 kişinin tegereginde kişiler, okumuştular, intelektüeller 2 saatga yakın şunu izlese manilүү bir tema işe aşırıldı deyip eseplesek bolot. Kelerki yıl buyursam siz bilgendey Kırgızistan'dan egemenliğinin 30. yılı bolot. Bu Talas Soğuşu'nun 1270. bu yılı bolot. Biz Soyuz Munisipalitet Türk Dünyası'nın munisipalitetler birimdigi bolup kelerki yıl bir el aralık simpozyum bolsa, konferansiya bolsa, ilmi izilдөөлөр bolsa biz oşuna partner bolup katışkana kolda görsetköne dayarbız. Buyursa oşo konferansiya menen neme baştalat. Bir yıl var. Bu hazır Eylül ayındamız. Kelerki yılga çeyin bir yılın içinde Kırgız jetekçiligi, jergiliktүү jetekçilik, hökümet, MPO'lar kanday dolborlardı alıp barsa, işe aşırsa biz oşolarga Türk taraftan kolda körsetkөнгө partner bolup katışkanga dayarbız. Dagı bir yolu barınarga densoluk kalayım, oşo kıyınçılık mezgilden tezeli ötüp keteli, Türk elderi. Bu uyuşturu konferansiyanı, video konferansiyanı uyuşturganlarga da kutluktayım. Rahmat sizge. Çok rahmat Fahri agay. Тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Баарыңыздарга ушундай оор кырдаалга карабастан келип катышып бергениңиздер үчүн, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ден соолук каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик жана дүйнөгө тынчтык каалайбыз. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бул видео конференцияны жаздырып алдык. Эгер каршы болбосоңуздар, социалдык тармактарда жарыялайбыз. Баарыңыздарга ийгиликтер каалайбыз. Рахмат баарыңызга. Рахмат.